Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингти Түз Ободон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-канал, облустук медиа борборлордон, ошондой эле Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба о сегодняшней эпидемиологической ситуации в Кыргызстане. Расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, а также на радиостанциях Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендаштар, 20-жылдын 20 апрелине карата республика боюнча COVID-19 инфекциясына жаңы 22 учуру катталды. Бул Ош шаарында 6, Ош областында 3, Бишкек шаарында 8, жана Нарын областында 5 учуру. Бүгүнкү күндө ушу биздин оорукана стационарларда 367 адам жатат. Оор абалдагысы 12, реанимация бөлүмдөрүндө 5 кармалып турат. Канааттандырарлык абалда жана орточо оор абалда 355. Бүгүнкү күнү чыгарылгандардын саны 216га жетти. Өткөн суткада 15 бейтап ооруканалардан айыгып чыгарылды. Каза болгондордун саны 7 боюнча турат. Дагы бир токтоло кетчү маселе. Ушу бир нече этаптан турган жумуш болду. Эпидемиологиялык көзөмөл бүгүнкү күнү күчөтүлгөн жана катуу тартипте жүргүзүлүп жатат. Мына кайрыла кетсек, эң башында ушу биздин чек араларга аябай катуу күчөтүлгөн тартип киргизилген эле. Биринчи этапта ушул чек ара аркылуу чет өлкөдөн келген жарандар же болбосо башка мамлекеттердин жарандары аркылуу ушу республикага COVID-19 инфекциясы киргизип албайлы деп аябай катуу иштер жүргүзүлгөн. Ошол эле учурда биздин республикага дагы бир аз дооматтар болгон, өтө катуу тартипке кирип алдыңар деп. Ошол негизинде деген ошо чет өлкө мамлекеттеринен келген жанакындай чет өлкөлүктөрдөн бизге республикага кирген жок бул ковид инфекциясы. Катуу тартипте дагы эле иштеп атабыз. Экинчи этапта ушул келген жанакындай биринчи жанагы республикага ушу ковид кирип кеткен учурларын бүт терең тастыктап, ошо келген авиа каттамдар менен жана башка чек арадан өтүп аткандардын баарын толук анализге алып, толук көзөмөлгө алганга аракет жасалган. Ошол аракеттин аркасынан 8367 адам толугу менен ушу көзөмөлгө алынып, учетко алынып, ошол ушунча адамга деген катуу көзөмөл жүргүзүлүп келип атат. 8367-нин жакын байланыштагысы биринчи категориядагы 1940 адам медициналык көзөмөлгө алынып, обсервация шартынан өтүлүп, мындан тышкары ошо алгоритм боюнча бир нече ирет лабораториялык тастыктоолордон да өткөзүлүп жатат. Бүгүнкү күнү мына ушул биринчи категориядагы 1940 адам турат. Ошонун ичинен мына 175 жана көзөмөлдөн карантинден чыгарылып, бирок ошол эле учурда ушул биринчи категория жана байланыштардын ичинен 350-сүн биз ошо көзөмөл убагында лабораториялык жол менен арасында ушу жугузуп алгандарды таап чыгып, мына биздин стационарларга алып барып дарылап кетирдик. Бул дагы аябай көзөмөлдүн деген натыйжалуулугун белгилейт.
Экинчиден, экинчи категориядагы жанагы байланышта болгон контактлардагы 6447 адам дагы ушул катуу көзөмөлдө турду. Ошол эле учурда ушул экинчи категория контактлардын арасынан дагы 40 жанакындай лабораториялык жол менен тастыктап, арасынан да ошо жугузуп алган адамдарды таап, мына бүгүнкү күнү биздин ооруканаларга алып келип дарылап аткан учурубуз. Бүгүнкү күнү ошо булардын ичинен дагы жанакындай үй карантиндеринен чыгарылгандарыбыз бар, көзөмөл катуу болуп атат. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күнгө 714 адам обсервацияда туруп атат. Булар дагы катуу көзөмөлдөн өтүп, мына ушу жыйынтыктуу иштер болуп келатат. Бул эпидемиялык абал болсо аябай мындай көзөмөлдө жүрүп атат деп айтсам болот. Бүт жанакындай ооруларды жугузуп алгандар, контакты болгондордун баары ошол жанакы очоктордун чек араларын баарын тактап, чектерин коюп алып, ошол жанагы очоктордун ичинде чоң жумуштарды алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө жалпысынан дагы бир тактап кетели, 590 учурга жетти. Бул Жалал Абад областында 105, Ош областында 150, Ош шаарында 93, Чүй областында 32, жана Бишкек шаарында 123, Баткен областында 6, Нарын областында 73-кө жетти, Ысык-Көл областында 8 учуру катталды. Өкүнүчтүүсү, бир сутканын ичинде дагы 7 медициналык мекемелердин кызматкерлери дагы жугузуп алгандыгы катталып туруп атат. Дагы эле булардын арасынан биз жугузуп алгандарды аныктап таап чыгып атабыз. Анткени алар дагы контактта болуп, байланышта болушуп, биз ошол контактларды издеп тактаганда ушул учурлар чыгып калып атат. Бишкек шаарынан 3, Ош областынан 2, Ош шаарынан 2 жанакындай биздин мекемелердин кызматкерлери. Бир тактоочу суроо, ошол медициналык кызматкерлердин арасынан канчасы дарыгер, ошол жөнүндө айтып берип коесузбу? Бүгүнкү күнү ушул башынан келаткандан алсак 42 дарыгерлер болуп атат. Орто биздин медициналык персоналдын арасында 61 учуру, жанакындай биздин кичүү медициналык персоналдан бул биздин санитаркалар жана техничкалардын арасында 24 учуру, жана башка дагы ошол жерде иштеп кызмат жасап жүргөн адамдардан дагы 20 учуру катталган. Ушул мед кызматкерлеринин арасынан дагы сакайып чыккандар, айыккандар барбы? Бүгүнкү күндө ушу медициналык мекемелерден келип түшүп дарылангандар бар болчу. Арасынан мына бүгүнкү күнгө чыгып кеткени 13, 6 дарыгер айыгып чыгып өзүнүн кызмат ордуна кайтып келди. Орто медперсонал 5 айыккандардын ичинен жана 2 башка кызматта иштеп турган биздин адамдарыбыз. Рахмат, Нурболот Төлөшович, мүмкүн болсо расмий тилде маалымат берип койсоңуз. Уважаемые соотечественники, за сутки в Кыргызстане зарегистрировано еще 22 новых подтвержденных случая COVID-19. Таким образом, всего подтвержденных случаев зарегистрировано 590. За сутки из стационаров выписано 15 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. В Бишкеке выписано 4, в Нарынской области 1, в Ошской области 4 и в городе Ош 6 наших пациентов. На сегодня в стационаре находится у нас 367 пациентов, в тяжелом состоянии находится 12, в реанимацию у нас помещено 5 больных. 355 у нас в удовлетворительном состоянии, умерло 7 человек. Хочу остановиться на вопросах эпидемиологического надзора за этой ситуацией. С самого начала в стране были установлены ограничения, жесткие порядки на пунктах пропуска. У нас была задача на первом этапе не допустить завоза инфекции в нашу страну.
были задействованы дополнительные санитарно-карантинные посты, налажено взаимодействие. Вот, когда уже занесли инфекцию, второй этап – это был поиск всех контактных и организация жестких противоэпидемических мероприятий. С самого начала под наблюдение взято 8367 лиц, которые были в какой-то мере в контакте с лабораторно подтвержденными больными. Из них по первой категории, это близкие контакты, составили 1940 человек, которые находятся под очень тщательным медицинским наблюдением. Были выявлены все контакты второй категории, это с более-менее низким риском заражения, это 6447 человек. На сегодня в результате вот такого очень тщательного надзора за вот этой категорией лиц, значит, среди первой категории были установлены 350 заболевших. Это из числа вот находящихся именно под наблюдением контактных лиц мы выявили вот всех почти заразившихся людей. Вот. Несмотря что был низкий контакт, по второй категории из 6447 наблюдавшихся людей мы установили еще 40 человек с положительным результатом, которые были немедленно помещены в стационар, и они на сегодня получают соответствующее лечение. Обсервационные мероприятия продолжаются. По Кыргызстану сегодня 714 человек находятся в обсервационных условиях, за ними проводятся наблюдения и проводятся тщательные лабораторные исследования. Спасибо. Уточняющий вопрос. Среди медиков сколько медработников, точнее из медработников, которые заразились коронавирусной инфекцией, сколько из них являются врачами и другим персоналом? На сегодня 147 работников медицинских учреждений заразились COVID-19, из которых 42 это врачи разных специальностей, в том числе те, кто непосредственно оказывал медицинскую помощь. Средний медперсонал составил 61 случай, среди них зарегистрирован. Среди младшего персонала 24 случая заражения идет. И в процесс вовлеклись и другие работники медицинских учреждений. Среди них 20. Это IT-специалисты, это и наши работники кухонь, ну и других соответствующих наших административно-хозяйственных специалистов. А среди них есть ли выздоровевшие, которые уже приступили к своим Да, на сегодня отрадно заметить, что из всех заразившихся 13 наших специалистов уже выписались и постепенно возвращаются к своей обычной работе. Это 6 врачей выписались, среднего медперсонал 5 человек выздоровели, и из других категорий специалистов 2 с выздоровлением идут уже на свои рабочие места. Рахмат. Нурбол Төлешович, эми мүмкүн болсо суроолорго өтсөк. Биринчи суроо, кайсы жарандар үй карантинине, ал эми кайсылары обсервацияга жайгаштырылат? Муну аныктоочу атайын критерийлер же талаптар барбы? Бул атайын иштелип чыккан алгоритмге ылайык бүгүнкү күнү жанакы контакт болуп калат же болбосо чет жактан келгендерге өзүнчө да алгоритмдер каралган. Алардын баары ошо биринчи обсервацияга алынат. Ал жерден анализдери толук лабораторияга тастыктоого жиберилип, ошол жанакында терс отрицательный результаттарын күтүп, ошол жерден азыркы күнү мындай катуу көзөмөл уюштурулуп атат. Азыркы технологиялар да колдонулат. Ошол обсервацияга келгендердин баарына деген жанакындай мобилдик телефондоруна атайын жанакындай кошумча приложениялардын баары ошол жерге киргизилип берилет, анкета толтурулат, ал жерде опросниктердин баарын толтуруп туруп, анан ошол мобильный приложение менен жанакындай лабораториялык тест жыйынтыктары келгенден кийин
булар болсо ошо үй карантиндерине чыгарылып, ошол жерде 14 күн жанакындай медициналык көзөмөлдө болот. Мындан тышкары жанакындай мобилдик приложение менен толугу менен баягы көзөмөлдө туруп атышат. Эгерде жанакындай оорулар менен контакт болуп калган ушундай моменттер немесинде биз бул контактлар 14 күндөн кийин отрицательный жанакындай результаты чыккандан кийин үйүнө чыгарылып, 14 күн каралат, дагы 12-13 күн өткөндөн кийин кайрадан кайталап лабораториялык тестирлөө жүрөт. Тестирлөө бүтүп, жыйынтыгы терс болгондо дагы жанакындай карантин алынган менен дагы 14 күн биз жалпы жанакындай медициналык көзөмөлдү улантабыз. Ошентип 28 күн ар бир ушул контактта болгон же болбосо бир тобокелчиликте турган адамдардын баарын ушу тыкыр медициналык көзөмөлдөн өткөзөбүз. Рахмат. Ушуну эле улай турчу суроо. Жакында Түркиядан учуп келген жарандар обсервацияга эмес, үй карантинине жөнөтүлдү деген маалымат чындыкка дал келеби? Жана алар үй карантинин чынында эле сактап жатканын ким кепилдик бере алат? Бул Турциядан келген 211 жаран учуп келген. Булардын баары тең жанакындай ак кеме мейманканасында деген атайын чоң обсерватор ош жерге уюштурулган. Бардыгы тең ошол жерге алып келип, толук обсервация шартында лабораториялык тестирлөө ошол жерден жүргүзүлгөн. Ал жерден жыйынтыктары чыккандан кийин, мен алдыда айтып кеткен жанакындай телефондоруна атайын жанакы кошумча приложениялардын баарын толтуруп берип, ал жерге жанакындай анкеталардын баарын толтуруп, андан кийин баягы шарттын баарын карап, үйүндө шарттар бар боло тургандардын баарын тең жанакындай атайын унааларды чакырып келип, жерине баарына жеткизилген. Арасында деген бир экин баягы оорулуу адамдар болгон. Бул жерде деген Турциядан келгендердин ичинде ошол бөйрөгүн алмаштырып келгендер бар эле, ошол келгенде бир 3-4 ошондой болду. Башка жанакында жүрөгүнө дагы операция кылып келгендер болгон. Аларды биз өзүнчө ооруканаларга алып барып жаткызып, ошол жерден дагы ошол бүт лабораториялык тестирлөөнү өтүп, анан кийинки жанакындай маселесин чечип жөнөткөнбүз. Рахмат. Ош облустар аралык клиникалык ооруканасында дагы оорукананын ичинен медиктер инфекцияга чалдыкты деген маалымат чыкты. Бул боюнча Саламаттык сактоо министрлиги кандай чараларды көрүп жатат? Бул жерде жанакы ошо ооруларды жардам көрсөтүп, ошол жерде эле тейлеп аракет кылып көргөн биздин медицина кызматкерлеринин арасында дагы ушундай учурлар катталып, жугузуп алгандыктары болуп атты. Ошого жараша биз дагы Саламаттык сактоо министрлигинин тарабынан бир нече жанакындай колдонмо документтердин баарын иштеп чыгып, жерлерине жеткизип, ошол жерде атайын окутууларды уюштуруп, бүгүнкү күнү жанакындай тренингтерди өтүп атат, видеороликтер да берилген. Анан катуу көзөмөл кылыш үчүн дагы атайын буйруктардын баарын чыгарып, ошо жетекчилери да катуу көзөмөлдө болсун деп, бүгүнкү күнү ушундай шарттарда иш жүргүзүп атабыз. Мындан тышкары атайын бул даярдалган бизден дагы адистер бар. Жанакындай инфекциялык контролду жүргүзүп, ошол жерде дагы атайын жанакындай баалоо жүргүзүп, алардын дагы берген жанакындай рекомендацияларын ишке ашырганга биз аракеттебиз бүгүн. Кийинки суроолор орус тилинде экен. Накануне в Кыргызстане скончались 2 человека 70 и старше 70 лет с коронавирусной инфекцией. От чего скончались эти люди и какую роль здесь сыграл COVID-19? В одном из случаев, когда умер мужчина в Орской области, он находился в стационаре, получал лечение, однако в силу возраста у него имелись и другие сопутствующие заболевания, хронические болезни. Соответственно, при заражении COVID-19 иммунная система, наверное, очень ослаблена была, и несмотря на проводимые лечебные мероприятия, данный пациент скончался. Во втором случае в Чуйской области тоже женщина
которая была более 70-летняя, 70 лет, она долго болела дома. У нее тоже были хронические, очень серьезные заболевания. Долго не обращалась за медицинской помощью, отказалась тоже от госпитализации в свое время. Но когда уже в агональном состоянии ее привезли, наши врачи решили все-таки проверить ее и на коронавирусную инфекцию тоже, потому что, чтобы не пропустить какие-то моменты, была проявлена хорошая преднастороженность, и, соответственно, взяли анализы, которые впоследствии подтвердились, но она долго находилась дома, и контакты все они установлены, все они исследованы. На сегодня проводятся наблюдения за ними, они находятся под домашним карантином и под тщательным медицинским наблюдением. А вот уточняющий вопрос к этому же вопросу. Со сколькими людьми она контактировала, пока не попала в больницу? Можно ли озвучить? В тесном контакте с ней дома находились 5 человек. На сегодня первый контакт был 5 человек, потом на сегодня наши специалисты-эпидемиологи работают над установлением границ данного очага. И когда вся эта работа закончится, мы будем иметь более точные данные. Спасибо. Сколько из числа зараженных медработников сотрудники центров семейной медицины и больниц, а сколько Центра санитарно-эпидемиологического надзора? Из всех случаев заражения на специалистов центров Госсанэпиднадзора и других организаций общественного здравоохранения приходится 45 специалистов. Врачей и другой медперсонал центров семейной медицины составляет 31. Также 71 случай заражения идет среди специалистов стационаров, территориальных больниц. Всего 147. А какие ЦСМ в Бишкеке закрыты на сегодня и сколько всего врачей первички находятся на рабочих местах? Практически кроме ЦСМ-17 все остальные центры семейной медицины находятся в штатном режиме и выполняют свои функциональные обязанности. Филиалы ЦСМ-17 тоже в рабочем режиме. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборундагы брифингде жыйынтыктайбыз. Сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиялык абал тууралуу маалымат берди. Брифингди Түзөодон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, ошондой эле облустук медиа борборлордон, ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей ситуации, эпидемиологической ситуации в Кыргызстане вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир вы могли посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, а также на радиостанциях ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ, также на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1-радио. Спасибо за внимание.